2025-жылдын 21-октябрында Бишкек шаарында Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлигине караштуу пробация департаментинин жаңы кеңсесинин жана Юстиция үйүнүн ачылыш аземи болуп өттү. Иш-чарага Европа биримдигинин Кыргыз Республикасындагы өкүлчүлүгүнүн башчысы Реми Дюфло мырза, Бириккен Улуттар уюмунун баңгизаттар жана кылмыштуулук боюнча башкармалыгынын Борбор Азия, Афганистан, Пакистан жана Иран боюнча регионалдык өкүлү Оливер Штольпе мырза, Кыргыз Республикасынын министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Юстиция министри Аяз Баетов катышты. Юстиция министри өз сөзүндө Юстиция үйүнүн ачылышы адам укуктарын коргоого багытталган санариптик технологияларды ишке ашырууну көздөгөн мамлекеттин жүргүзүп жаткан саясатынын жакшы көрүнүшү экенин белгиледи. Кээ бир райондордо бир 3-4 жыл мурун ачылып башталган, ошондо биздин жарандардан өтө жакшы колдоо алынган. Анткени бүт юридикалык кызматтар бир жерде болуп калды да. Ошо 3 жылдан бери жумуш алынып келип, 1 жыл мурун мисалы мамлекеттик нотариустар иштеп башташты. Бүгүн болсо мынакей толугу менен бүт имарат жаңы десек болот. Бүт жаңы инфраструктура, ичинде жаңы бүт системалар, бүт базалар, серверлердин баардыгы жаңыланып, бүгүн жаңы этапка чыктык десек болот. Кыргыз Республикасынын пробациясы бул керек болсо эл аралык деңгээлдеги азыр бир үлгүлүү модель десек болот. Биз ошол Европа бириминдеги деңгээлинде жана дүйнөлүк глобалдык деңгээлде деле үлгүлүү бир модельдердин бири деп айтсак болот. Анткени бүт эксперттер дагы, ошол эл аралык уюмдар дагы ушуну колдоп келатат. Эмне дегенде, Кыргызстанда 5-6 жылдын ичинде канча бир жарандар ушул абакка барбай, керек болсо үй бүлөсү менен үйүндө болуп калып атат. Юстиция үйүндө жарандарга нотариалдык кызматтар, юстиция органдарынын ведомстволук архиви, ресурстук борбор жана реалдуу убакыт режиминде байкоо жүргүзүүнү камсыз кылган Юстиция министрлигинин мониторинг борбору жеткиликтүү болот. Пробация кеңсесинде пробациянын кадрлары менен натыйжалуу иш алып баруу, ошондой эле департаменттин кызматкерлеринин квалификациясын жогорулатуу үчүн зарыл болгон ресурстар жана адистер топтолгон. Эң негизги ушу биздин жарандарга жакшы жагдай, жакшы мүмкүнчүлүк түзүп берели деп ушул жерде бардык Бишкек шаары боюнча мамлекеттик нотариустар жайгашкан да. Мурун болсо мисалы үчүн мамлекеттик нотариустар ар кайсы имараттарда жайгашкан. Бул дагы бир өзүнчө бир биздин жарандарыбызга бир мындай ыңгайсыз шарттар болуп калчу да. Бүгүнкү күндө Бишкек шаары бир округ болгондуктан ушу бардык мамлекеттик нотариустар ушул имаратта жайгашып отурушат. Бүгүнкү күндө бардыгы болуп 6 мамлекеттик нотариус кызмат көрсөтөт бул имаратта Бишкек шаары боюнча. Ошондой эле 6дан ашык бир 8 жеке нотариус иш алып барат бул жердечи. Иш-чаранын жүрүшүндө Европа биримдиги тарабынан пробация департаментинин муктаждыктары үчүн берилген унаалардын ачкычтары символикалык түрдө өткөрүлүп берилди. Бул өз кезегинде кызматкерлердин мобилдүүлүгүн жана жергиликтүү деңгээлдеги иштин натыйжалуулугун арттырууга өбөлгө түзөт. Жаңы формат юстиция системасынын негизги кызматтарын, нотариатты, пробацияны, ведомстволук архивди, ошондой эле бөгөт коюу чаралары боюнча электрондук байкоо каражаттарынын жана пробациянын кардарларынын реалдуу убакыт режиминде ишин контролдоону камсыз кылган мониторинг борборун бир мейкиндикте бириктирет. Бүгүн ушул жаңы имарат ачылды, пробациянын жаңы имараты. Бул офис пробации деп аталат. Бул жака биз мониторинг центрди көчүрдүк. Азыр силер көргөндөй бул мониторинг центр. Мониторинг центр бул жерде бүт кардарларды онлайн режимде контролдоп турат. Центр коопсуздукту карайт. 54 орган пробация бар Кыргызстан боюнча. Ошо 54 орган пробацияны биз онлайн режиминде көзөмөлдөп турабыз. Бизде бул система, бул экинчи платформа. Just Fall деген бул программа боюнча жасалган. Система защиты эң бийик система бул. Эң күчтүүлөрүн Кыргызстанда эң күчтүүлөрүн бир эң защищенный система да бул. Ошондой эле биз өзүбүздүн жумушубузда браслет бул электронный көзөмөл деп коет. Ошо электронный көзөмөлдө колдонот. Өтө агрессивдүү баягы оценка рисков болгондон кийин ошо өтө агрессивдүү клиенттерге, кардарларга тагылып көзөмөл 24 саат бою жүргүзүлөт.
Юстиция үйү мамлекеттик жана ведомстволук бюджеттин эсебинен түзүлдү. Ал эми пробация кеңсеси Европа биримдигинин жана Бириккен Улуттар уюмунун баңгизаттар жана кылмыштуулук боюнча башкармалыгынын колдоосу менен Just All программасынын алкагында ишке ашырылды. Асель Сөркул кызы, Өмүрбек Муктар уулу, Азия ТV, Бишкек.